Мындан мурдакы видеодо биз базардагы азык-түлүктөрдүн баасы жаңы жылдык майрамдык дасторкондо тамак ашты, ошол майрамдык даамдарды жасоонун бааларын билсек, азыр эми быйылкы жылы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Салам Эвардс тандоосу биринчи жолу Баткен облусу боюнча өтүп, ушу Баткен шаарында жайгашкан Калем Сарай деген дүкөнү элдин тандоосу менен мыкты дүкөн деп табылган. Мына ошол мыкты дүкөндүн ичине азыр келип, албетте жаңы жыл бул белектердин майрамы эмеспи? Белектерсиз кантип жаңы жыл болсун? Ошол белектердин түрүн ушул дүкөндөн сатып алса болот. Атайын ошол Калем Сарай дүкөнүнө келдик. Султаналы, саламатсыңбы? Саламатсызбы. Майрамың менен. Дагы бирок куттуктайбыз. Быйыл жылдын мыкты дүкөнү болдуңар. Эл арасында дайыма эле ушундай жакшы ишенимге ээ болуп жүрө бергиле. Султанали, бизге азыр бизди кызыктырган ушу жаңы жылга керектөөчү, мисалы мына ушундай гирляндалар, жылтырактар. Булардын баасы канча турат? Мисалы үчүн бизде гирляндалардын түрлөрү бар. Булар эми мындай өзү менен кооз болуп жасалган, анан буга чейинки аралыктарда күйөт да. Ошентип аралашып, бүгүнкү күндө ушулардын баасы бизде бүгүнкү күндөгү баасы 590 сом. Мен ушундай эле гирлянданы Бишкекте көрдүм эле, 500 сомдон турат экен. Демек, Борбордон Баткенге ушундай жол акысы менен болгон 90 сом айырмасы бар. Бирок ошондой экен, мынандай узундары, Узундары булар эки түрдө кетет да. Мынандай жылдызчалары чоңдоо. Жылдызчалары чоңураак болуп кетет. Анан жылдызчалар кичинерээк болуп кетет. Мыналар мисалы үчүн 330дан жөнөкөй. Бул негизи узундугу 5,5 метр болот. Биз эми кыскартып туруп чейин илип койгонбуз да. Атак бул 5,5 метр болот узундугу. Булар 330 сомдон. Мына чоң кар бүртүкчөсүчү күйөт экен. 375 сом турат. Султанали, анткени мен кечээ эле жакында Борбордо бардым эле. Ушундай мен деле алайын десем, ушундай бүртүкчөнүн баасы 1000 сомдон болгон. Болушу мүмкүн. Бизде 375 сом. Же бул былтыркыдан калганбы, же быйылкы эле? Быйылкыдан эле. Чын эле, балким сиз да көргөндүрсүз. Мен Бишкекте дүкөндөрдөн ушундай кар бүртүкчөсүн сатып алайын деп аябай издеп, бир штугун 1000 сомдон көрдүм эле. Анан мен капчыгыма туура келбей сатып ала албадым. Андан көрө жылдын мыкты дүкөнүнөн сатып алсам болмок экен, Мына кошон гирляндалар алып келдик. Бул дагы 5,5 метр болот узундугу. Бул ар бир лампочка. Ушундай гирляндаларды. Булар 12 штук лампочка экен. Бир лампочкада 12ден болот, бир гирляндада. Дагы бир гирлянданын түрү мындай. Быйылкы заман бап өзгөчө гирляндалар экен, Ооба, бул ар бир гирлянданын арасында ушундай 12 түр, 12 мындай узун эме чыгат. Лампа чыгат. Ар бир лампанын ичинде 5 мини лампалар бар. Булардын бизде азыр цветной вариант калбай калды, бирок азыр бизде сары варианты да калды да. Мунун баасы 1440 сом турат. Узундугу 5 метр болот. 5 метр. 5 метрге чейин созуп койсо болот. Анан башка эң бизде популярный болгон мынау бар. Бул узундугу 50 метрде түзөт. Анан бул дагы аябай ыңгайлуу экен, мындай оролуп койсо болот экен жыйнап. Бул эми биз где-то бул жерде бир 3 метрлей, 4 метрлерден чыгарып койгонбуз. Негизи бул 50 метрге чыгат. Мунун дагы цветной варианттары бар эле. Анан биз азыр көк калды, цветнойлор калбай калды да, разный цветный. Мунун баасы 1600 сом. 1650 метр болот. Чоң рахмат. Мындай кичинекей балаттыларчы? Кичинекей балаттылар 180 сом. Мындай сонун сувенирлер бар экен. Бул балаты 180 сом. Акыркысы калды. Бирөө калды акыркысы. Ушундай акыркы балатын келип сатып алсаңыз болот экен, болгону 180 сом турат. Бул балатыларчы? Бул балатылар 320дан. Буларда башка түрлөр бар, ошолор көрсөтөт. Аларды да көрөлүк. Анан тышкарыдагы сонун сувенирлердин түрү мына өзүңүздөр көз жүгүртсөңүздөр болот. Негизи эле ар кандай жашка Азыр бизде мындай эме болуп атпайбы? Ал элдердин кызыл талабы деп биз азыр сааттардын түрлөрүн алып келдик. Мына сааттардын. Российский саат. Бул сааттардын бир жакшы өзгөчөлүгү, мисалы үчүн анандай да. Бул сааттар кааласа фруктовый болуп бөлүнөт да. Кааласа мындай фруктовый болуп бөлүнөт, ар кандай болуп түрлөрдө келет. Россияда. Анан офисный варианттары дагы бар. Мисалы булар кухняга илип койсо болот экен. Анан чисто дайым мындай кабагым ачык турсун дегендерге мындай цветочный варианттар. Ромашка экен, жакшы маанайда жүрүп. Мындай өрүк гүлдөрү менен
Мынандай гүлдөрү менен. Мына өрүк гүлү менен Баткендин бренд Баткендин тапшырса болот экен белекке. Канча турат ушу сааттардын? 680 сом турат. 680 сомдон. Россиянын Вефа деген заводунуку, Вега деген заводунуку бир жылга кепилдиги менен берилет. Кепилдиги да бар экен. 1 жылга кепилдиги менен мына ушундай түрү менен сааттардын баасы негизинен 680 сомдон 680 сомдон башталат. 680 сомдон кымбаттары, 450 сомдон арзандары. 450 сомдон 680 сомго чейин сааттарды сатып алсаңыз болот экен эгерде белекке берсеңиз. Мына окшогон сааттарды алса болот. Бунун бүт айланасы дерево, жыгачтан жасалган да. Жыгачы булар 1100 сомдон. Рахмат, жакшы. Жанагы балатылардын дагы кандай түрлөрүн көрөлүк. Ошол эле Калем сарайдын жанында кошумча дүкөн бар. Мындай балатылар бар турбайбы сонун, Азыр балатылардын негизи бизде 4-5 түрү болгон. Азыр эми бизде 3 түрү калды негизинен, чоңдорунан. Бул балатылардын өзгөчөлүгү атайын кар түспөй болуп жасалган. Даяр. Канча турат ушул балат? Мына турганы 4300 төн. Булар болсо 3375 төн. Бул 1000 сомго кымбатыраак турат. Бул съемнондой кооздугу менен, өзүндө жасалганлыгы менен өзгөчөлөнүп турат. Бул экөө тең ушул 3375 төн. Бул жерде алтын менен золотистый сырланган да балаты бар экен, кооз шишкалары менен. Бул канча турат дедиңиз? 3375 сом. Мына сонун гүлдөрчү. Асма шамчырактары, бул асманга ачылат. Булар ар бири 1,5 миңден турат. Ар бири 1,5 миңден ушундай сом. Бул балатылар кичинекейлер бул кошумча мындай шишкалысы менен мындай фруктулар менен бирге 2000 сом турат. Бул оор болот өтө. Мына кичинекейлер ушундай размер 590 сом. Ушундай бир балатын сатып алып койсоңуз, жыл сайын тоого барып балатты кыйбайсыз. Жыл сайын бир жерге жашып койсоңуз, ушундай үйдөгү балдарды жакшынакай балаты менен кооздоп кубандырсаңыз болот экен. Бул балатылардын дагы баасы 320 сомдон эгер кааласаңыз, мына ушундай болгону азыр 5-6 штук балаты калыптыр. Офисте иштеген адамдар үчүн мындай болгон немелер келген. Бизде мисалы үчүн буларды офисте иштеген адамдар столдоруна коюп, жандырып койсо болот. Канча турат бул? 90 сомдон. 90 сомдон, аябай. Анан каласа мындай жаңы жылдык эмес менен бирөөсү мындай болуп жатат да. Мына ушундай шариктер да бар экен. Султанали айтсаңыз, сонун мына жерде чындап эле тандоо борбордогу дүкөндөрдөн кем калышпай, чын эле быйылкы эл тандаганда адашпаптыр. Жылдын мыкты дүкөнүнө татыктуу эле экенсиз. Негизи соода кандай болуп атат быйыл? Жаңы жылдык ушундай аксессуарлардын өтүмдүүлүгү кандай болду? Негизи соода былтырга салыштырмалуу жакшы эле. Себеби биз жылда сооданын баягы элдин талабын аткаруу максатында канчалык ассортимент көп болсо, ошончолук кардар арттыра бересиң да. Өткөн жылга салыштырмалуу бизде клиенттер сурашат да. Анан бул жылда эмне жаңылыктар келди, эмнелер менен өзгөчөлөндүңөр. Анан биз сизге көрсөткөндөй эле бүт баарын айтып, түшүндүрүп көрсөтүп беребиз. Ушул менен биз эсте каларлык болот. Анан биздин бир жылга бу жылга айырмаланганыбыз быйыл ошол Россиянын бир башка русский дизайн деген завод менен иштеш баштадык. Буюрса алар только ошо открыткалардын мынага окшогон түрлөрүн чыгарып башташат экен. Булар ороп бере турган компаниянын эмеси, өкүлдөрү. Ошолор менен түз ошол жактан заводдон белекти ороп бергенге атайын бул баягы сыртынан орогуч пленкалар. Канча турат булар? Бир эмесинде булардын размери 100гө 70 болот, 2 штук болот, 180 сом турат. 90 сомдон айланат. Узундугу 100гө 70. Бир упаковкада 2ден кетет. Түрү менен бул жерде азыр 25 түрү бар бу жерде. Ар кандай түрлөр менен ороп беребиз. И соответственно ошолордун эле новогодний окшогон баштыкчалар бар. Толтура баштыкчалардын түрлөрү. Баштыкчалар канча турат булар? Бул баштыкчалар 45ден, анан 38ден, 15ден 8 сомдон кетет. Размерлерине жараша. Түрү менен сонун баштыкчалар. Султанали мына жаңы жылга болгону эле 5 күн, 4 күн убакыт калып атат. Анан бул товар быйыл өтпөй калса, акча кармап силерге ишиңерге. Кудайга шүгүр өтпөй калбайт деп мен кубайбыз. Азырынча бизде 5 күн убакыт бар. Анан бул элдер сурап аткандары кээ бирөөлөрү витринада турган менен, кээ бирөөлөрү койдуруп койгондор да бар. Жаңы жылга карата мисалы
акциялар болуп атабы дүкөндө? Бизде буга чейин деле акция бар болчу. Көпчүлүк биздин кардарларыбыз жума күнү келишет. Себеби бизде жума күнү бардык эле кардарларга 10% жеңилдетип беребиз. Багы черная пятница деген бизде Баткенде бар турбайбы? Кара жума деп айтпайбыз, бирок биз наоборот бизде кандай десек, бактылуу жума деп атап койсок болот. Демек ар жума сайын Калем Сарайда 10% скидка. О, Бардык суммадан бул жактан сатып алабы, сумка сатып алабы, арча айырмасы жок. Эмне сатып алса 10% скидка менен алат. демек ар жума күнү Калем Сарайга келсе 10%. Биз ошентип баннерге деле жазып койгонбуз. Мен биринчи жолу атам. Чоң рахмат. Бүт өткөн кеткендер ошо. Сонун календарлар да бар экен бул жерде. Календардын ооба 20дай түрү бар. Мына ушундай. Мына ошогон календарлардын да түрлөрү келген. Бул мисалы үчүн мунун бир артыкчылыгы, чоң календарлардын артыкчылыгы ар бир бетинде планировка кетет да. Мисалы үчүн бул жерде январь айынын календары болсо, бул жерге январь айы 30 күндү жазылган. Эмне каяка барам, план тап койсо болот. Булар календар планер деп аталат. Канча турат бул календар? Бул календардын баасы 180 сом. Сонун демек дагы эле белек ала элек болсоңуз, ойлонуп аткан болсоңуз, ошол быйылкы Баткендеги, Баткен шаарындагы жылдын мыкты дүкөнү деп аталган мына Калем Сарай дүкөнүнө келип, өзүңүз сонун экен, араптан жума күндөрү, жума күнү урматына арзандатуу менен сатабыз дейт. Ошол эле учурда ашкана үчүн дагы керектелүүчү деги эле бул жерде баягы 1000 түркүн деп койсоң да болот экен. Калем Сарай эле эмес. Толгон токой айрыкча бирөөнү кубантууга. Баткендин бренди менен эмне бар? Мисалы, Баткенге келген туристтер келип калат, конокторго белек кээде ойлонуп калабыз да. Баткенди эстете турган эмне берсе экен депчи. Сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы үчүн биз ошо Баткендин өзүнө келгендерге биз көпчүлүк нерселерге чоңураак жасаганды аракет кылабыз. Анан көпчүлүк айтат, ыңгайлуу болсун транспортировкага дегендерге кружка жасап келгем. Мындай сонун биздин Айгүл гүлү түшкөн сүрөт түшкөн. Баткен деген жазуусу бар. Мына Өрүк гүлү комбинированный эме менен. Конокторго ушундай сувенирди, кружкаларды берсеңиздер болот экен. Өрүк, Баткен. Канча турат бул кружкалар? 180 сом турат. 180 сомго. Анан мындан сырткары бизде дубалдарга асып койгон вымпелдер да бар. Алар да биздин өзүнүн автордук сүрөттөрүндө берген. Алар ошол сүрөттөр менен жасалып келинген мындай болот. Бул сүрөттөрдү өзүң тартып бергенсиз? Тартып берген. Айгүл гүлү менен бар. Мындай айгүл гүлү менен бар. Муну Бишкекте жасашабы? Муну Бишкекте жасашат. Негизинен бул Кыргызстандын түндүгү, Кыргызстан картасы менен жасалып келмек да. Мен астына ошо Баткен деген сөздү коштуруп, Кыргызстан Баткен деген коштуруп келген. Азаматсың. Бул эми азыраак. Андан сырткары Канча турат бул вымпел? Бенек болгон, мына болуп атат. Азыр биз буга чейин айгүл гүлүнүн немеси сүрөтү кожага түшкөн эмес эле, териге түшкөн эмес эле. Ошо териге түшүртүп, муну дагы 3D форматта жасап келгенбиз. Мындай бияка көрүнүп турат. Айгүл бер жака. Мунун баасы 1990 сом. Надпись Баткен деген жазуусу бар. Анан жума күнү келсеңиз 10% арзан. 190 сом арзан. Сонун экен, ушул берсеңиз көрөлүк мынаны. Чоң размери бар. Анан каалагандар үчүн мындай кичине размерлери да бар. Бул 990 сом экен. 990 сом. Азаматсыз мыкты дүкөн дегенге чын эле татыктуу экенсиз. Мен да көптөн бери бул дүкөнгө кире эле экем. Аябай сонун жаңылыктар болуп калыптыр. Мындан кийин мондай кожаный эмелер жасап келатабыз. Биз азыр чын айтканда магазинде келген кардарлардын талабын арттыруу максатында бир аз бизде установка жүрүп атат. Анан жаңы жылда кое турган стеллаждарыбыз бияка азыр экранда көрүп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан бир аз туура эле кабыл алып, ошогон жаңы эмелерди алып келгенбиз, бирок установка кыла элекпиз да. Ошон үчүн анча-мынча жерде коробкалар жатып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жаңы жылдык нерселерди илгенге, садиктер нерселерди илгенге жардам берет. Ошондуктан булар установка. Андан сырткары бизде мындай варианттар бар. Бул дагы өзгөчө ичиндеги сааттын дагы фонунда ошо Баткенге тиешелүү колорит сүрөттөр капталган. Кожага бастырып келгенбиз. Баасы 880 сом турат. Бул кожа плюс визитница катары колдонулат. Териден жасалган, баасы деле 880 сом, аябай эле. Мындай варианттар бар. Бул дагы ошондой кожадан жасалган. Бир ручкасы менен плюс визитница.
11.530 сомдон турат. Анан мына ошон Баткендикин жасатып келгенбиз. Көкөр, кыргыз үй. Бул жерде сонундагы Айгүлгүл саат, ушу Баткендин брендин чагылдырган биздин өрүк, Айгүлгүл түшкөн сааттар териден жасалган сааттар экен, Баткенге тиешелүү сүрөттөр менен камтып келгенбиз. Мына ушундай ардактуу биздин YouTube'дагы көрөрмандар, Facebook'тагы көрөрмандар, Баткенде кокус болуп калсаңыз, сөзсүз жылдын мыкты 2018 жылдын мыкты дүкөнү деп аталган Калем сарай дүкөнүнө кириңиздер. Бул жерде ар кандай жашка, аялбы, эркекпи, жаш балабы, негизи эле досуңузгабы, жакыныңызга ар кандай өзүңүзгө, көңүлүңүзгө сүйгөн, табитиңизге жараша белек сатып алсаңыз болот экен, колдонгонго дагы буюмдарды. Анан дагы эң негизгиси Кичипейил Султанали сизге туура кеңеш жана багыт берет белек тандоодо. Султанали, чоң рахмат. Кирип келе жаткан жаңы жылыңар менен мына жаңы жылда биздин ошо кардарларга өзүңдүн мисалы кандайдыр бир кеңеш, сунуш, жаңы жылда эмнени каалайт элең, эски жылда эмнени калтырып кетейин деген. Рахмат Улук Бүжө. Ушунча убактыңызды бөлүп биздин дүкөнгө келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан ошо келген кардарларыбызга бизди сыйлап келип ушул жерден күнүмдүк кылган сатып алган кардарларыбызга да терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз убакыттан пайдаланып. Алар деле ар бир сатып алган ошол буюм тайымдар дагы сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде гуманитардык муктаждыкты чечүүчү болуп эсептелинет ар бир кардар. Ошондуктан биздин ошо тапкан кирешебиздин, жылдык кирешебиздин 28-30% кайрымдуулукка жумшалат. Ошондуктан сөзсүз бирге келип бергендерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан жаңы жылдык маанайды дагы тартуулап кетким келет. Албетте келе жаткан ошол 2019 жылыбыз жакшылыктын гана, жалаң гана жакшылыктардын жылы болсун, жаман кабарлардан алыс болойлу, жакшылыктарды дайым ошо эңсеп жүргөн, ошо элдин кызматында жүргөн уул кыздардан болуп жүрө берели да. Жалаң ишкерлердин баардыгынын иштерине ийгилик каалаймын. Мамлекеттик деңгээлде болобу, кайсы жактарда болбосун, элдер кайсы жерлерде иштебесин, бүт баарына ийгиликтерди каалап кетем. Чоң рахмат анда Султанали, жаңы жылыңар менен мына ушундай ийгиликтерге жетише бергиле. Чоң рахмат.